Çarptık.
Saltanatlı katışıcıları, saltanatka, büyük saltanatka, Ayıl Hökümetinin Ayıldık Kengeşi'nin deputatları, Ayıl Hökümetinin hizmetkerleri, жергиликтүү жамааттын мүчөлөрү, ошондой эле биздин долбоор менен иштешкен мына Зейнеп эже командасы менен, ошондой эле эне үнү коомдук фондунан Айылым эже катышып атат, ата-энелер катышып атат. Ошондой эле биздин Бишкектен келген International Alert деген уюмубуз бар. Ошодон да Гүлсара деген кыз катышып атат. Эмесе чакырылган биздин чакырган адамдар негизинен келишти. Азыр ушул биздин ушул жаштар ресурстук борборунун ачылыш аземине биздин ушул жумушчу топтун төрайымы Айсулуу Мойдунова сөз берилет. Сизден да сөз. Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, аземдин катышуучулары, урматтуу Alert International коомунун мүчөлөрү, адистери, ынтымак жашоо долбоорунун адистери, ошондой эле жаштар тилеги тынчтык долбоорунун жетекчиси Зейнеп эже, урматтуу мектеп окуучулары, урматтуу соц педагогдор, урматтуу ата-энелер, баардыгыңар биздин бүгүнкү Карагылжа Айыл Өкмөтүндөгү ошол ресурстук борбордун ачылышына куш келипсиздер. Баардыгыңыздардын иштериңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Мындан нары дагы ынтымактуу биргеликте дагы сиздер менен иш алып барып иштешебиз. Биздин эң негизги Карагылжа Айыл Өкмөтүнүн аппарат кызматкерлери сиздерге ыраазычылык билдирип кетебиз. Урматтуу салтанатчылар, бүгүн азыр Айыл Өкмөтүбүздүн биздин жумуш топтун төрайымы сизге таанышып өттү. Эмесе ошол меймандарды ушака чакырып алалы. Эмесе азыр кыз сөзүбүз биздин Айылдык Кеңештин төрагасынын орун басары Токтайым эжекебиз келип ошо күттүктү айткан турат. Токтайым эжеке сөз берели. Рахмат Камера. Саламатсыздарбы урматтуу бүгүнкү аземдин катышуучулары. Бүгүн биздин айылда чынында жакшы жөрөлгө болуп жатыптыр. Ушул Alert International коомунан келген коноктор баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Себеби ушул биздин айылдын жаштарын колдоо максатында келип отурасыздар. Чынында мамлекеттин келечеги бул жаштардын колунда дегендей, биз жаштарга канчалык дем, күч, колдоо көрсөтсөк, биздин мамлекетибиздин өнүп өсүшүнө дагы өз салымын, өз таасирин тийгизет деген ойдомун. Ыраазычылык билдирем. Ал эми жаштар коомуна ушул жерде түзүп аткан долбоорлорго дагы ушул Айылдык Кеңеш тарабынан бюджеттен ар кандай колдоо максатында акча бөлүп беребиз деп айтып кете алам. Колдойбуз биз дагы, себеби ушул жаштарды ар тараптуу колдоп турсак, анда биздин мамлекеттин келечеги кең болот деген ишеничтемин. Баардыгыңыздарга ден соолук каалайм, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Рахмат. Кыргыз Республикасынын International Alert эл аралык уюмунун менеджери Гүлсарага сөз берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар. Мен сиздерди чын жүрөгүмдөн центрдин ачылышы менен куттайм. Буюрса бул жерден жаштар дем күч алып, окуу, билим, жардам. Анткени жаштар булар биздин келечегибиз. Айтып кеткен сөздөргө кошулам. Эми келечегибиз бүгүндөн башталат. Ошондуктан ынтымактуу жашоо долбоорунун алгачкы максаты бул МСУ, ОБО, бир национальный центр медиациясы менен бирликте жаштарды колдоп, Кыргызстандын келечегин оңдоп жасап. Ошондуктан чоң рахмат сиздерге. Бул жерде болгоnuма аябай кубанычтамын. Биздин ушул долбоордо мына эжекелер,
окуучулар баарыбыз ушу долбоорго катышып калдык да. Ошон үчүн ушул жерге келдик да турабы. Эмесе ошо долбоорду ушу бизге методикалык жардам берип, бизди ушул кеңеш берип, бизди окутуп, бизге атайын ушу жол көрсөтүп, ушундай жакшы адамдарга пайдалуу иштерди, жумуштарды аткарып жүргөн биздин сыйлуу, урматтуу эжекебиз Зейнеп эже сизге сөз берели. Урматтуу эжекелер агайлар, бүгүн мына биздин жаштар үчүн түзүлгөн калктын арасында шайлоодон кийинки чыр-чатактын алдын алуу же болбосо деги эле чыр-чатакка болгон сезимталдыкты күчтөндүрүүгө карата жаштардын айыл өкмөт менен бирге кызматташууга багытталган ишмердүүлүктү жүргүзө турган ресурстук борборубуздун ачылышы болуп атат. Бул ресурстук борбор келечекте жаштарга жана айыл өкмөттүн жашоочуларына кызмат кылат деп ойлоймун. Ресурстук борбордун презентациясы бул ачылыштан кийин, лента кыркылгандан кийин ресурстук эмен зданиянын ичинде болот. Ошол жака кирип баарыңыздар угасыздар деген үмүттөмүн. Азыр менин сүйлөй турган сөзүм негизи бул ушул Европалык биримдиктен каржыланган International Arlot эл аралык уюмунун колдоосу менен иш жүзүнө ашырып аткан ынтымактуу жашоо долбоорунун бир демилгесинин бири жаштар тилеги тынчтык демилгеси бүгүн иш жүзүнө ашып атат. Демилгебиз ушул боюнча айыл өкмөттүн деңгээлинде уланып кетет деп ойлойбуз. Биздин долбоордун негизги бир иш-чараларынын бири мен кыргызстандыкмын деген конкурс болгон. Ошол конкурс жергиликтүү айыл өкмөттө канча мектеп болгон болсо ошол мектептин баардыгын камтып биз конкурс өткөзгөнбүз. Бүгүн эми конкурстун жыйынтыгын жарыялаганыбызга бир айга жакын болуп калды. Бирок биздин окуучулардын тарткан сүрөттөрү, биздин окуучулардын айрыкча жеңүүчүлөрдүн жазган эссе сочинениясы аябай чоң сборникке кирди, электрондук сборник. Биз жакында ошол эмени биз мектептерге дагы эжекелерге YouTube'дан же болбосо башка жактан кандай көрүштү бүт баарын үйрөттүк. Ачып көрсөңүздөр болот. Ынтымактуу жашоо демилгеси кандай болуш керек? Жаштар тилеги эмнени көргөзөт? Коомдо кандай жакшы мындай демилгелерге чакырат. Деги эле биздин коомубуздун келечеги болгон жаштарыбыз эмнени ойлойт? Ошол жакта бүт жаштардын жана тарткан сүрөттөрү жана жазган сочинение, эссе сочинениялары аркылуу көргөзүлгөн. Биз бул долбоордун өтө чоң жыйынтыгы деп атабыз. Эми биздин ошол конкурска жалпы 184 бала катышыптыр. Биз 200дөн ашуун дедик элек, бирок тактап чыксак 184 баланын ичинен 24 жеңүүчү болду. Анын 2 жеңүүчүсү бирөөсү Баткен областынан, бирөөсү Ош областынан, башка районунан. Ал эми калган окуучулар жеңүүчүлөр биздин ушу Каракылжа айыл өкмөтүнөн. Баарыңыздарды куттуктайбыз. Көпчүлүк эмени жеңүү жагын сиздер утуп кеттиңиздер. Бирок Каракылжа айыл Баткен областынын Орто Боз айылынан чек арага жайгашкан айылдан Зайыров Давут деген балабыз эң алдыңкы биринчи орунду утуп кетти. Менин айылым деген сүрөтү менен жеңүүчү болуп кетти. Ал Давутты да куттуктап коелу, баарыбыз. Биз видеону атайын Давут менен бөлүшөбүз. Анда эмесе мен ушул атайын жеңүүчүлөргө дипломдорду тапшыруу мезгили келип жетти. Биз ушул дипломдорду тапшырардан алдын мына жеңүүчүлөрдүн эмеси эссе боюнча 8 окуучубуз жеңип чыкты. Ошон калган окуучубуз болсо 16 окуучу сүрөт боюнча. 16 окуучунун экөөсү башка райондордон. Калганы ушул жерде бүгүн катышып атат деген үмүттөбүз. Анда мен биринчи ошол эссе конкурсу боюнча биринчи даражадагы диплом менен сыйланган Осмонов орто мектебинин окуучусу биринчи орунду элеген Назиркулов Асылбекке тапшырып койсом. Мына биринчи даражадагы диплом менен Асылбек эме кылып атат. Асылбекке биздин мына фонддун долбоордун артынан атайын китепте эме кылып атабыз. Асылбек келечекте чоң жакшы ийгиликтерге жетишет деген үмүттөбүз. Ошондой эле биринчи даражадагы диплом менен автордук мектебинин окуучусу Мохонова Мээрим 9А класста окуган. Азамат Мээримдин эссеси
эссеси аябай бизге өзгөчө жакты. Бул жеке өзүнүн жетишкендиктерин, турмуштагы келечектеги ойлорун аябай жакшы жазыптыр. Мээрим куттуктайбыз сени, азаматсың. Мына 1-чи даражадагы диплом, анан кийин моундай китеп менен сыйланып атат. Куттуктайбыз мээримди, кол чаптыңыздар. Ошондой эле эссенин жеңүүчүсү 1-чи даражадагы диплом менен Токтогул мектебинин окуучусу Таштанбекова Айбике, 8-чи класстын окуучусу. Айбикенин жазганы да аябай сонун. Биздин сборникте 1-чи орунда турат. Ишиңе эме окууңа ийгиликтер болсун. Сен ошо ойлогон оюңду аткарышына биз тилектешпиз. Мына биздин эме Каракулжа районунун тургунунун эме биздин жогорку кеңештин депутаттын жазып чыккан китеби, мына Ант деген китеби. Подарка кылып атабыз. Ошондой эле эссе жазуу боюнча 2-чи орундагы диплом менен Жээнбеков мектеби, Юсупов мектебинин окуучулары сыйланат. Жээнбеков мектебинин 7-чи А классынын окуучусу Токонбаева Айзат. Аябай сонун жазыптыр бул кызыбыз дагы. Келечекте ар бириңиздер окусаңыздар болот. Бул балдардын ойлоручу аябай жакшы эмелер. Ийгилик каалайбыз. Экинчи ошол эле Юсупов мектебинин окуучусу Алманбеков Абдусамат. Азамат. Бул дагы аябай сонун жазыптыр. Тоолорду кошуп, айылдарды кошуп. Азаматсың. Ийгиликтер болсун, Мына сага Узакка жол деген китепти эме кылып атабыз. Мукай Элебаевдин китеби. Азаматсың. Ошондой эле 8-чи Б класстын окуучусу Сүйүнова Чолпон. Бул кызыбыз дагы өзүнүн эссесинин өтө өзгөчөлүк эме жактары менен 2-чи орунга ээ болду. Сага ийгиликтерди каалайбыз. Мына сага дагы ушул Нуржигиттин китеби. Ошондой эле эссе жазуу боюнча 3-чү орунду 3-чү даражадагы диплом менен Эшмамбетов мектебинин жана Токтогул мектебинин окуучулары эме кылат. 1-чи ошо Эшмамбетов мектебинин окуучусу 11-чи класстын окуучусу Разакова Арина. Куттуктайбыз Арина, сен азаматсың. Келечекте ойлоруң аябай жакшы экен. Ошол айткан ойлордун баарына жеткенине биз тилектешпиз. Рахмат. Ошондой эле Токтогул мектебинин окуучусу Абдимиталипова Асема. Асеминин дагы эссесин мен өзүм лично окуп чыктым, аябай сонун. Рахмат жазганыңа, ойлоруң сонун. Сен айткан ойлордун бардыгына жетишиңе биз тилектешпиз. Рахмат. Эми сүрөт конкурсунун жыйынтыгын эме кылсак, 1-чи даражадагы диплом менен 4 окуучу сыйланып атат. Бул Жолдошев, Эшмамбетов жана Бегиев мектептери. Жолдошев мектеби бул Баткен областынан болгондуктан биз Эшмамбетов мектебин эме кылабыз. 2 окуучу Төлөнова Асема. 1-чи даражадагы диплом менен. Асема, ийгиликтер болсун. Азамат, сүрөтүң аябай сонун. Мына Чыңгыз Айтматов агайыңдын китебин сага тартылып атабыз. Асеманы куттуктайлы, эң сонун сүрөт Асеманыкычы. 2-чи орунда ошол эле мектептен Нурадил кызы Фатима. Сенин сүрөтүң аябай сонун. Сборникте силер эмеңе ссылканы эме кылсаңар, мен силерге ссылканы жөнөтөм. Өзүңөрдүн сүрөтүңөрдү көрөсүңөр. Ошондой эле Бегиев мектебинин 9-чы А классынын окуучусу Үрбаева Махабат. Махабаттын сүрөтү дагы аябай сонун. Краска иштегени, эмени жаратылышты чагылдырганда аябай сонун. Биз сени куттуктайбыз. Келечекте ийгиликтер болсун, Болчоолор. Ошондой эле урматтуу катышуучулар, бул эме сүрөт конкурсу боюнча 2-чи даражадагы диплом менен 4 мектеп алдыга чыкты, жок 5 мектеп экен. Авторский Субануулу Алмаз мектеби, Токтогул мектеби жана Эшмамбетов мектеби. Эшмамбетов мектебинен 2 бала утуп алган. Сүйүнов Азрет 11-чи А класстын окуучусу. Азамат Азрет. Аябай жакшы сүрөт тарткансың. Мына сенин ийгилигиң коштуган китеп. Ийгиликтер болсун, 2-чи эмеде Дөйлөтбекова Адеми 4-чү А класстын окуучусу. Азамат, аябай сонун. Адеми биздин конкурстун эң кичинекей катышуучусу.
Ошон үчүн биз жомоктор жана жомоктор деген, жомокчулар деген китеп берип атабыз. Аябай чоң. Ошондой эле Зулпукарова 9 класс. Зулпукаров 9-чы. Зулпукаров экен, 2-чи местага. Токтогул мектебинен. Алтамасың, сенин сүрөтүң дагы аябай жакшы. Бул диплом сага 2-чи даражадагы ошондой эле могу китепти сага батыркай кылабыз. Ийгиликтер болсун. Субануулу Алмаз мектебинен Урустамбеков Умар 5-чи Б классынын окуучусу. Эжекеси барбы? Келди эжекеси. Келели. Окуучуңуз эмне келбей калды эжеке? Мен Умарды укпадым эле да, Беркек баланы Кандайсыз? Жок, Умар бар да. Мына. Сиз Субануулу Алмаз мектеби, Мына Умарга бердиңиз. Байтемирова Акылай ушул эле мектептен 7-чи класстан. Болчоголор. Азаматсың. Акылай, ийгиликтер болсун. Мына сага 2-чи даражадагы диплом. Мына сенин китебиң. Сага белек беребиз. Эжекеңи карап кой. Ошондой эле 2-чи даражадагы диплом менен автор мектебинин окуучусу 9-чы А класстын окуучусу Жапаров ийгилик. Чоң жетишкендиктер болсун, сени куттуктайбыз. Үчүнчү орунга дагы бизден 4 мектеп чыкты. 3-чү даражадагы диплом менен Жээнбеков мектебинин 8-чы А классынын окуучусу Апиев Сымык. Сымык, сени куттуктайбыз. Дипломуң кут болсун. Бул китеп сага ийгиликтер болсун, Ошондой эле Ормокеев мектебинен Тимур кызы Назбике. Ийгиликтер болсун Назбике. Сенин сүрөтүң аябай сонун сүрөт болду. Мына сага белек. Ормокеев мектебинен дагы бир окуучу Гүлжигитова Айжан. Айжан, сени куттуктайбыз. Бул ийгилигиң аябай чоң ийгилик. Бул сага китеп кадар. Дагы бир 3-чү даражадагы диплом менен Жээнбеков мектебинин 8-чи класстын окуучусу Калбаева Каникей. Каникей, сени куттуктайбыз. Юсупов орто мектебинин окуучусу 8-чи А класста окуган Койчубекова Нуриза 3-чү даражадагы диплом менен сыйланат. Нуризанын сүрөтү дагы аябай жакшы. Биз жюрилер менен аябай талаштык, бирок ийгиликтер алды да, Рахмат. Жолугушуунун катышчылары ушул сүрөт конкурсуна активдүү катышкан мектептердин ар бирине биздин эмебиз бар, өлчөгөн консталарыбыз бар белек. Анда 1-чи Каракулжа айылында жайгашкан гимназия мектеп. Агайлар, эжекелер, биз албетте бул эме сүрөт конкурсун койгондо конкурстун шарттары болду. Биз сиздер менен өтө көп жолугушуп, балдар менен жолугушуп талкууладык. Ошол сүрөт конкурсун өткөзүп атканыбызда окуучулардын көп нерселери жетишпегенин байкадык. Бирок биздин долбоордун атынан ошо окуучуларга аз дагы болсо ар бир мектепке консталар бөлдүк. Сиздер ушул консталарды алып койсоңуздар. Осмонов мектеби. Осмонов мектеби бар. Кет токтайт. Кайра биздин депутат эжекебиз экен го. Мектеп директору Сиздин мектебиңизге бирок оорураак Эшмамбетов мектеби. Агай, сизге ийгилик. Аябай эң активдүү биздин агайыбыз. Долбоорго дагы. Юсупов мектеби. Юсупов, гана Сизге эжеке. Ормокеев мектеби. Эжеке сизге. Рахмат. Сиздерге дагы. Ошондой эле автор мектеби. Автор мектебинен келдиби? Мына келдим. Мына биздин эң активдүү окуучубуз, биздин жаштардын эмеси сизге. Рахмат. Автор мектеби. Бекиев мектеби.
Begiyik mektebi, iyilikler olsun ha. Bizden en aktifti, Demilgeli Tovuz'un nemesi, yetekçisi. Rahmat. Suban Ulu Almaz mektebi. Geldi mi bir hocanım? Geldi. Girip gitmiyor. Ne var? Almaz mektebi. Sübhanallah almaz mektebi. Toktoğul mektebi. Toktoğul mektebinden geldiniz değil mi? Ceyhanbekov mektebi. Ajaktım gel. Uğurrak bir yok. İşinlerge ilgili olsun ha. Ben bu neyce gel. Rahmat sizin Tak, mektebi. rayonduk bilim bölü başkarmacılığından bizge adis gelip özünün kutlukta sözünü aytkan turat. Demese şu Mayranbek ağayımızlara söz veririz. Эми урматтуу окуучулар, урматтуу ушул мектеп окуучуларды алып келген соц педагогдор, андан сырткары мына ушул долбоорду уюштуруп аткан Зейнеп эжеке, Зейнеп эжеке, сиз экөөңүздөргө мына февраль айынан бери, мен билишимче, февраль айынан бери баштап ушул жерде анан ошол мезгилде тиешелүү ушул Каракөл айыл өкмөтүндөгү 10 мектептен соц педагогдор, башка мугалимдерди февраль айында атайын 2 күн окутуп, андан сырткары мына ушул бир конкурстарды өткөрүп келишсек, бул окуучулар үчүн биздин мектептер үчүн пайданы алып келди да. 100 окуучу ушул конкурска катышкан экен, ушудан 24-ü жеңүүчү болду. Бул эссе жазуу деген. Эссе жазуу, анан сүрөт конкурсу. Таланттуу окуучулар, анан кийин ошол билимдүү эссе жазуу, билимдүү окуучулар ушул жерде турат. Мына ошол окуучулар силер рахмат, окууларыңарга ийгиликтер болсун. Андан сырткары бүгүн эми канча ушул дипломдорду алдыңар, китептерди алып атасыңар, анан мектептер атайын канцтабарларды алып атасыңар. Бул нерсе ушул биздин мектептер үчүн жаман нерсе болгондуктан тек гана жакшы нерсе пайданы алып келди да. Мына ушул долбоордун иши илгерилей берсин. Сиздер Баткенден бери кыдырып барып иш алып барып аткансыздар, ишиңиздер ийгиликтер көп болсун. Жалпы ушул Каракылжан окуучулар дагы сүрөт тарткан, эссе билимдүү окуучулар ушул жерге чыга берсин. Сиздер менен кызматташып иштеше берген ушул биздин мектептер дагы иштери ийгиликтүү болот. Рахмат сиздерге. Ресурстук борбор. Gelgen cemaatın bardыгы жалпыңыздар. Ресурстук борборду өтөбүз. Ал жактан презентация болот. Açılışın. Yani bizim bir kızımız kalkıptır. Osman Mekke'nin. Nurmambet'e Nurgül'e. Gel ya. Sürekli Futbolka verip sana kitap bir koyup bizde. Anan bir bizim daha bir mimarımız var. Sosyaldık, rayonduk sosyaldık önlüktür başkarmasından Batmaça özgürgen, Batmaça sosyaldık önlüktür başkarmasının başçısının orunbasarı olur. Batmaça sizge söz verelim. Саламатсыздарбы, бүгүнкү жыйын Аземдин катышуучулары, мына Жакшынакай болуп мектеп окуучулары өзүңөрдүн болгон күч аракетиңерди жумшап, сүрөттөрдү тартып мындай Жакшынакай белектерди алып отурасыңар. Ушул сиздерге белек берген мына Зейнеп эжеге дагы чоң рахмат ушуну уюштуруп, мындай биздин райондун селтерине борбор ачып, жаштарды тартып, жаштарды Жакшынакай кылып, билим тарбия жагына дагы өзүнүн болгон күчтөрүн жумшап жатат. Биз Каракылжа райондук эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгы ар дайым мектеп жамааты менен, мектептеги соц педагогдор менен, больницадагы соц патронаждар менен дайыма тыгыз биргеликте иш алып барып, зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча, мектеп окуучуларынын арасындагы чыр чатактын алдын алуу боюнча көп жакшы семинарларды өткөрүп, жакшы иштерди жүргүзүп жатабыз. Мектеп окуучуларынын арасында көйлүгү жок балдар бар, аларга көйлүк алып бергенге өзүбүздүн болгон күчүбүздү жумшап, мектеп ошол соц педагогдор менен биргеликте, соц кызматкерлери менен биргеликте иш жүргүзүп жатабыз. Мындан кийин дагы ошондой көйгөйлөрдүн болбошун алдын алуу боюнча биз силер менен дайыма тыгыз иштеп, биргеликте иштеше беребиз. Дайым силердин ишиңерге, окууңарга ийгилик каалайм. Bizim de aşağı hükümet başlıyoruz. Bugün jiyinda kaçıp attılar, jiyindan gelip kaldı. Mesela Karagölce Ayıl Hükümeti'nin başçısı Baktibek Ermamatовичке söz verildi. Саламатсыздарбы, бүгүнкү салтанаттуу жаштардын ресурс борборунун ачылуу аземинин катышуучулары
Barыңарды бүгүнкү ушул иш-чара ачылышы менен чын жүрөктөн өзүмдүн атыман, айыл өкмөтүнүн атынан куттуктайм. Ушул жаштардын ресурстук борборунун ишине ийгиликтерди каалайм. Зейнеп эжеге да чоң рахмат, ыраазычылык билдирем. Өзүмдүн атыман, айыл өкмөтүнүн атынан ушул жаштардын ресурстук борборун ачууда өзүнүн салымын кошуп, бизге айылыбызга, айыл өкмөтүбүзгө ушундай ресурстук борборду эл үчүн ачып бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Ресурстук борборго ийгиликтерди каалайм. Иштер ийгиликтүү болсун. Айылыбызда тынччылык, айыл өкмөтүбүздө жакшы күндөр, ушундай жакшы иш-чаралар боло берсин. Рахмат. Анда эмесе урматтуу эжекелер, агайлар, баарыңыздар эме күндүзгү борбордун ачылуу аземине өтсөңүздөр буяк. Elge kızmat kılsın, bardığız esen bolalı, aman bolalı, uşu yerden elge kızmat kılıp, yurtka kızmat kılıp, el ozunda aytıp bir öğreli, bardık şu katışkan, dolborlu katışıp, gömek körsetken bardığızlara, Kudayım şu razıçılık, şu Kudaydan şu jakşı tilek maksatlar jetkiririz da. Hadi başlayalım. Azeminin katışıcıları mına bizim açılgan resursluk borborun içinde oturarız. Bu borbor negizi uşul ele jalp imarat jaştarga arналып kurulgan negizi bizge айыл өкмөткө разычылык билдиришибиz керек. Ушул bizge турак жайды бөлүп берип, биз менен жардамдашып, бизден ошол долбоордун алдыга жылуусуна көмөк берген айыл өкмөтүнүн администрациясына жана биздин жаштардын демилгелүү тобуна, деги эле долбоордун жумушчу тобуна ыраазычылык билдиребиз. Себеби биздин долбоордун жумушчу тобу ушуга чейин бир нече кеңешмелерди өткөзүп, бир нече талкуулоолордон улам эмеге борборду ачууга жетиштик. Мен келечекте ойлойм, борбор тынчтыкты куруунун символу катары иштейт деген үмүттөбүз. Биздин жаштар бүгүн айрыкча келип аткан жаштар бул маалыматты угуп кетиш керек. Мен анда биздин долбоор жөнүндө кыскача презентация өткөрсөм. Негизи бул ынтымактуу жашоо долбоору Кыргыз Республикасында иш жүзүнө ашып аткан долбоор. Бул International Arlot эл аралык уюму, улуттук медиация борбору жана Кыргыз Республикасында ишмердүүгө жүргүзгөн өнүгүү саясат институту менен өнөктөштүктө Европа биримдиги каржылаган долбоор иш жүзүнө ашууда. Бул ынтымактуу жашоо долбоору. Долбоордун негизги максаты социалдык чыр-сатактардын алдын алуу боюнча активдүү жаштарды, жарандык коомду жана жергиликтүү өз алтынча башкаруу органдарын колдоо. Ошондой эле Кыргызстанда тандалып алынган 25 локациясында алардын медиация жөндөмүнө үйрөтүү болуп эсептелет. Бул бир эле айыл өкмөт. Мындан тышкары дагы 24 ушундай жерде биз өткөзүп аткандай ишмердүүлүктү ынтымактуу жашоо долбоору колдоп келе жатат. Биздин борбордук борбор менен кызматташмакчы. Андан сырткары жаштардын дараметін жана саясий билимдүүлүгүн жогорулатуу, атайын окууларды уюштуруу менен медиа жана саясий сабаттуулугун жакшыртуу болуп саналат. Андан сырткары бул республика борбордо жолугушууларды, саясий, маданий жана спорттук иш-чараларды, коомдук угууларды уюштуруу болуп эстелет. Бул маалыматтар республика борбордун негизги күчөтүлүүчү кызматтар болуп, маалымат берүү, психосоциалдык кеңеш, укуктук кеңештер, жогоруда айтылды, юристтер, психологдор бар бул кызматташтыкта. Андан сырткары окуулар жана жолугушуулар болуп турмакчы. Бул борбордун иштөө тарапы дүйшөмбүдөн жума күндөрүнө чейин 9-дан 17-ге чейин болмокчу. Негизги иш-чаралар болуп, Карагулжа айыл өкмөтүндөгү ушул жаштардын чыр-сатактарга болгон тегин-тамдыгын чыңдоо максатында биз айылдарды жашылдандыруу, тазалоо, жакшыртуу максатында иштерди койгонбуз. Мында Бимирда айылы жана 1-Май айылдарын таштандыдан арылтуу, айылдагы таза жашоону
күнөө боюнча процесстерге жаштарды активдүү катышуусун камсыз кылуу, кайра иштетүүчү таштандыларга карата ошол таштандыларга атайын идиштерди орнотуу, эс алуу бактарын жасалгого жакшыртуу, ошондой эле 1 май айындагы азыркы маселе, көйгөйлүү маселе болуп турган таза суу маселесин чечүүгө өстүрөт. Андан сырткары бул маалыматтык ресурстук борбордун ушул жаштардын активдүүлүгүн арттыруу максатында айылдар боюнча жаштардын демилгелүү топторун түздү. Ошол демилгелүү топтордун иш аракеттерин пландаштыруу, ошондой эле айыл өкмөтүнүн деңгээлинде маалыматтык борбордун ишин жөнгө салуу менен ошол айыл өкмөтүндө коомдук угууларды өткөрүү, жаштар арасында маданий жана спорттук иш-чараларды уюштуруу болуп саналмакчы. Tanıştık mı sözünüzü? Tanıştınız. Мен өзүм Карагулда району боюнча Азиздер Дүлөйлөр коомунун төрагасымын. Ошол Зейнебеженин мына Карагулда айыл өкмөтүнүн өтө чоң жардамдары 18-жылдан бери ушул биздин коомду Карагулда айыл өкмөтү жакшы колдоп келатат. Мына Бакыт ошондо зам айыл өкмөтүнө ошол мезгилден 22-жылга чейин амяр иштеп турган Айсулуу Карагулда айыл өкмөтү ушул 5 жылдан бери колдоп Биток районунун боюнча эмес, областтар аралык Баткен, Ош, Жалал Абад ошолордон бери мүмкүнчүлүгү чектелген жүздөгөн мүмкүнчүлүгү боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбызды колдоп жылда футболдук кичи футбол белдешме өткөрүп келатса. Анан кийин жаштар биримдиги маалыматтык ресурстук борбору боюнча эми бул борборду ачып эң тууру мына бул деген мамлекет мына Карагулда айыл өкмөттүн администрациясына эң чоң рахмат. Ушул зданияны берип, Зейнебежеге ушуларга колдоо көргөндөрүнө рахмат. Эми мен ушул коом менин башынан бери катышып келатам. Бул деген биздин коомубузга, жаштарыбызга өтө чоң пайда. Өтө чоң мектептер, аяк-бияктар баарыңыздарга бул Карагулда айыл өкмөтүнөн, Зейнебеженин атынан ушу баарыңыздарга баарыбыз чоң рахмат айтсак болот ушуларга. Булардын иштери жаштар үчүн өтө жакшы пайда. Көңүлүңүзгө рахмат. İş-çaranın katışуучулары, жаштар биздин келечегибиз, биздин районубуздун, айылыбыздын, айыл өкмөтүбүздүн, Кыргызстаныбыздын келечеги. Ошон үчүн мына биздин ачылып жаткан жаштар ресурстук маалымат борбору деп өзү айтып турат. Ошон үчүн мына жаштарды биздин Карагулда айыл өкмөтүнүн жаштарын биздин айыл өкмөтүндөгү турмушка кайдыгер болбой, ар түрдүү проблемаларды чечүүдө ушул активдүү катышып, ачылган ресурстук борбор ошо жаштар үчүн, биздин келечегибиз үчүн ачылып атат. Ошон үчүн ар бир айылда ушундай активдүү жаштарды тартып ушул жерге ар түрдүү өзү айтып турган шайлоодон кийинки чыр-чатак жана башка болгон чыр-чатактардын ошол проблемаларды чечүү, ушул маалымат борборуна келип, Зейнебеже турат, ошол жерде атайын штаттар ачылды. Ошол менен биргеликте ошол маселелерди чечип, активдүү ушул жакшы маалыматтык ресурстук борбор жакшы иштейт деген үмүттөмүн. Ошон үчүн бүгүнкү айылдардан келген өкүлдөр айылдарда ушул жаштар менен бирге иштешип, ушул жерге келип, ар түрдүү айылда болгон маселелерди ушул жерде чогуу ынтымакта чечип, айылдардагы маселелерди чечип, ушул жакшы иш алып барат деген менин чоң үмүтүм бар. Ишиңиздерге дагы бир ийгилик каалайм, ден соолук каалайм, ийгилик убакыт каалайм. Ушул жаштар ресурстук борбору ишин жакшы алып кетсин. Бүгүнкү жаштар тилеги тынчтык демилгесинин алкагында өтүп аткан жаштар биримдиги маалыматтык ресурстук борбордун ачылышы болуп турат. Бул жерде мен эң негизгиси ушу Зейнебеженин
мындай демилгеси, ушул эженин ушу айыл өкмөтү менен биргеликте алып барган ишинин мындай бир жыйынтыгы катары айткым келип отурат. Бир эле айыл өкмөтү менен эмес, айылдагы жергиликтүү мектептер менен биргеликте иштеп, ар кандай конкурстарды ошол 20 күндүк 2 күндүк окууда 20 окутуучу биз абдан эле бир чоң маалымат алдык десек болот. Анткени биз жаштардын конфликттерин алдын алууда, толеранттуулукту сактоодо өзүбүз билбеген дагы маалыматтарга ээ болуп, айылдабы, мектептеби, ар кандай ушундай уюшулган борбордобу иштерди алып барып жатабыз. Агайлар, мына бүгүн жакшы шам болуп атат. Жаштардын тилеги тынчтык деген демилге менен эжеке ушул канчадан бери 2-3 айдан бери чуркап жүрүп ушул канааны ачты. Мунун ачуу аземи биздин жаштар үчүн трамплин болуп да. Жанагы жаштарды азыркы мезгилде биздин жаштар көпчүлүгү бекер. Ар кандай нерселер менен өткөндө тоо уюштуруп берди ушул жаамат. Мына окуучуларды сыйлап атат, эмгектерин баалап атат. Биз үчүн жакшы эле болду, биздин окуучулар үчүн. Жана эжеке айтып өткөнчө жаштарды тарбиялоодо аябай чоң пайдасы тийип атат. Анан кабинеттин ачылышы менен куттуктайм силерди. Ачылып калып, туруп калбастан мындан дальше иштеп кеткиле. Эжекелердин деми менен силерге чоң рахмат. Ушундай область боюнча, Ош, Баткен, Жалал-Абад боюнча эң эле көп биздин район ээлеттир. Бул да болсо сөм карыш сизге чоң рахмат. Мына мен бүгүн жаштардын демилгесине дагы бир ирет токтолуп кетсек, мисалы үчүн бир айылда Сарыкамыш айылыбыз спорттук аянтча, анан жанагы үй жок, майыптыгы бар адамдарга үй салып берүү демилгеси. Бири иш жүзүнө 2 үй бүлөгө иш жүзүн ачты, быйылкы планда дагы 2, алдыңкы планда дагы 2 үй бүлө бар экен. Бир айылда болсо жаштар акча топтоп, эми ким дагы салым кошот экен деп спорттук залды салуу эмесин көтөрүп чыгып атышат. Бир айылда болсо такыр эле биз эме таштандыга карата күрөшөбүз деп чыгып атышат. Бир айылда болсо бу эме биз өзүбүздүн айылдан тышкары мына райондун центринде жайгашкан паркты жасалгалашыбыз керек деп зарыл деп ошону чыгарып атат. Мына айылдык кеңештин депутаттары, өкүлдөр отурат. Биз коомдук угууга өтө маанилүү суроолорду чыгарабыз деп азыр даярданып атабыз. Сиздер дагы биз менен эле кошулуп жүрөсүздөр жумуш тоонда. Бирок биз келечекте ийгилекке үмүттөнөбүз. Дагы жаштардын чыр-чатакка болгон сезимталдыгы күчөп, тынчтыкты үндөгөн, ынтымакты үндөгөн, жар көтөргөн жаштар алдыга чыгат деген ойдобуз. Саламатсыздар дагы бир жолу. Жакшы сөздөр айтылды. Өзү айткандай баягы жаштарга өбөлгө болуп, аларга кичинесинен баштап бир кандай жол туткан дагы адамдар болуш керек да. Эми айылда аксакалдар, чоң жаштайлар болсо керек дайыма неме. Бирок ошондой эле бул билимге умтулган жаштарга жакшы бир ресурстун центри болду дейм да. Сиз айтып кеттиңиз, Каракылжадан президенттер, премьерлер чыгат деп. Мен ойлойм, эми Кыргызстан даңкын чет өлкөдө чыгарган жаштар чыгат деп. Кыргызстанга ошол көп жаңылыктарды алып келип, Кыргызстандын өрүтүүгө чоң салым кошотуан жаштар чыгат деп ойлойм. Ушул центрдин жардамы менен. Ошондой эле ошол жаштардын дагы бир тилектер этем. Силердин баардык аракетиңер ушул Кыргызстанды тынчтыкта сактап, өнүктүрүүгө жол тосоңор. Рахмат. Урматтуу конокторлор, менде билдирүү бар. Азыр сыртта сиздер үчүн атайын уюштурулган фуршеттен дамытатып кетсеңиздер. Сыртта чай уюштурулган. Эмесе бүгүнкү жыйынга катышкан үчүн баардыгыңызга чоң ыраазычылык айтабыз. Мына биздин жамааттын атынан, өкмөттүн жамааты атынан, мына биздин медиация кызматынын жамааттын атынан, бүгүнкү уюшуп аткан жанагы эжекелерге уюштуруп аткан жамааттардын атынан баардыгыңызга ыраазычылык айтабыз. Азыр будан кийинки да иш пландарды жарыялап атат, ошого да демилгелер катышалы. Ар бир коом өнүккөнгө салым кошолу деген тилектемин. Эмесе баардыгыңызга чоң рахмат, ыраазычылык айтабыз.